Эми казино маселесин депутаттар инициатор болуп киргизген экен. Мен колдоймун, туура эле болду. Биз эч коркпой ачышыбыз керек. Харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да, жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Аксиздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Бирок эми казинодон да алышыбыз керек. Бул жерде миллиард сомдор келет. Мен кадырлап жүргөн инсандардын кумаркана ачса болот да. Арам деп эле отура беребизби? Тигин арам десек, анан муну арам десек, анан анда мамлекеттин казынасын ким эмне менен толтуруп берет деген кемчөнтой бир сөзү арак аттап суу кечпеген адамдардын кол көтөрүп колдоосу менен өтүп кетти. Аллахтан коркуп адалды колдоюнчу дебеди да. Арамдан табылган акча арамга гана жумшалат. Арам инсан арамды гана колдойт. Биздикилер айтчу да, куруп койсок чет өлкөлүктөр келип ойнойт, биздикилер кирбейт. Биздин кыздар ошол жерге барып сойку болот. Биздин жигиттер ошол жерге барып кул болот иштеп. Биздин жигиттер ошол жерге барып ууру болот. Ошол кумарбоздорду ташып жүрүп булганып бүтөт. Фаштанибуху, эч качан жолобогула, жолотпогула деп атат. Аймаңарда ачылбасын андай деп атат Аллах Таала. Аллахтын сөзү үстүн өктөнбү же депутаттын сөзүбү? Бакара 2-сүрө 219 эмеси биринеси. Сенден арак жана кумар оюндар тууралуу сурашат дейт. Куранда жазылган. Ал өкөндө чоң күнөө бар. Бирок адамдар үчүн бир аз пайдалары да бар деп турбайбы? Пожалуйста. Бул маселени негизи колдош керек. Даже керек болса и последнее, даже думаю, надо легализовать не только казино. Марихуану надо легализовать уже пора. Давно пора уже марихуану легализовать. Мы на Иссыкуле сеяли опиум. Мы забыли про это. Биринчи окууда кабыл алганы мени таң калтырбайт. Анткени мен ишенем, ошол эле эки жол акча чогулткан казинонун ээлери, анын ичинен бирөө эле кыргыз калгандары Корейс улутунда ушу кайрылы акча топтоп, ушу депутаттарга, өкмөткө таратышы мүмкүн. Мен буну ыктымал деп атам. Ошондуктан ушу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек энем, мен сага ишенем. Ушу бир экөөнү эле эзип туруп сурасаң, ушу каяктан акча келип атат, ким казинону түртүп атат билинип калат. Бул аркасында чоң мафия, чоң акча турганына мен ынанам. Ошондуктан казиного жол бербейли. Бул Кудай да кечирбейт, кийинки мында кечирбейт. Канча инсандардын, канча үй бүлөлөрдүн тагдыры сынат. Канча аялдар, канча балдар бактысыз болот. Ошондуктан жол бербейли казино. Урматтуу президент, мен кайрылым сизге. Сиз көчөгөн эле өзүңүз Кудай деп намаз окуп жүргөн адамсыз. Анан бүгүн эле казино ачам дегениңиз бул сиз Аллахтын кылба деген нерсесин кылып атасыз. Бунун аягы жаман бүтөт. Өзүңүз билесиз. Дагы бир кайрылым бул Арсланбек Малиевке. Сиз мусулмандарга асылбаңыз. Сиз диниңизди билебиз ким экенин. Сиз өзүңүздүн ишиңизди кылыңыз. Жалпы жаштар Кыргызстанда көпчүлүгү биз казино ачылганга каршыбыз. Мен өзүм биринчилерден болуп чыгам. Биринчи отурумдан өтүптүр. Эсе экинчиден өтүп кетсе, экинчиден анда бул жөн бүтпөйт. Чын. Анан жакшы жаңылык бул Ысыкөлдүн жээги ачылды. Мындан бир топ жыл мурун мени киргизбей койгон билесиңер. Эми кирип смело гулять этсеңер болот. Арам деп табылынат. Ваддуау иля фи'лихи харамун. Жана ошол кумар оюндарын ойноого чакыруу дагы арам деп табылат. Эгерде биздин баш мыйзамга кумар оюндарына уруксат берилген болсо, албетте бул дагы кумар оюн ойногула. Мейли биз ойнобойбуз, бирок силер ойногула. Силерге ойногонго шарт түзүп бердик деген сөз болуп жатат. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, урматтуу момун мусулмандар, урматтуу жүрөгү Аллах Таала жана пайгамбарын деп соккон адамдар, эгерде сиздин колуңузда калемиңиз болсо, оозуңузда тилиңиз болсо, же басып барганда шартыңыз болгон болсо, биздин жетекчилерге мына ушул кумар оюндарын жана башка
не жаман арам нерселерди биздин баш мыйзамга киргизбестен алып чыгарып салуу маселесин козгогондугубуз албетте жакшы болот. Аллах Таала жолундагы жихад деп мына ушул нерсе айтылынат. Жихад деп айтылганда сөздөрдө көчөгө чыгып жылаңач болуп бирөөнү өлтүрүп салуу же кубалап салуу эмес, албетте акыйкат сөздү ар ким колунан келишинче таризде жеткирүү. Assalamu alaikum, hormatly Бесен YouTube каналы көрүүчү мекендештер жана акыреттик ыймандуу достор. Hormatly туугандар, коомчулугубузда бүгүн активдүү бир темага көйгөйгө айланган бир маселе аябай күч алды туугандар. Ал кайсы маселе десеңиз, Кыргыздын келечегине балта чаба турган бир маселе бар. Ал бузукулуктун учуна чыккан бир арам иштин бирөө кайсы десек, казино жана кумарканалар. Бүгүн ушул казино кумарканалар боюнча биздин Кыргыздын ар бир атаулуу жана мусулман бир туугандарыбыз өзүнүн ой пикирин соц тармактарда ээн эркин жазып, бул арам иш, бул Кыргыздын келечегине болгон чоң кыянатчылык деп өзүнүн оюн, өзүнүн позициясын билдирип атат. Могу 90 депутаттын арасынан жабык эшик артында өзүнүн чөнтөгүн, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон надандар каалагандай кнопканы басып, бул ишти ишке ашырганга аракет кылып атат. Биринчи окуудан өткөрбөдү. Ал эми экинчи окуудан өткөрбөстүк үчүн бүгүн ар бир кыргыздын жараны, ар бир мусулман бир тууганыбыз өзүнүн оюн арам экендигин айтып, кайтарганга аракет кылып атат. Хадисте ушундай деп айтылган туугандар. Жамандыкты көрсөң тилиң менен кайтар, болбосо колуң менен, болбосо чын жүрөгүң менен жаман көр деген. Бүгүн тилибиз менен, колубуз менен кайтара турган күндө жашап атабыз туугандар. Эми бир эле үмүтүбүз Камчыбек Ташиевден калды. УКМКнын төрагасы. Урматтуу Камчыбек Ташиев, сизден сураныч, сиз 5 убак намаз окуган мусулман, чыныгы Кыргыздын атаулуу патриот атаулусуз. Ушул арам ишке бүгүн өзүңүз чекит коюңуз, сураныч. Токтотуңуз. Но жабык эшик артында турган депутаттар каалаган кнопкасын басып, арам адал кызыктырбайт экен буларды. Бирок бүгүн сиз биздин мусулман бир тууганыбыз катары, намазда чогуу намаз окуп жүргөн катары, чубак устазыбызды сыйлаганыңыз, урмат сыйын ордуна койгон бир мусулман инсан катары сизге кайрылып атам. Сураныч, ушул маселеге өзүңүз чекит коюңуз. Президентке жеткириңиз. Президент менен сөзүңүз, бири-бириңиздин сөзүңүздү таштабайсыздар. Бүгүн ушул Кыргыздын келечеги, кыргыз мусулман үммөтүнүн келечегине балта чабып койбослук үчүн бүгүн ушунун алдын алыңыздар, сураныч. Бир гана үмүт сизден калды. Башкасы кечирип кой. Албетте ошол депутаттардын арасында чыныгы мусулман намаз окугандары да бар, каршылыгын билдирип атат чындыгында. Мисал үчүн Нуржигит Кадырбеков, Адыхан Мадымаровдай ушундай инсандар каршылыгын билдирип атат, жок болбойт деп. Ал эми бүгүн чечиле турган маселеге келгенде, ушул нерсеге сиз өзүңүз кайдыгер карабастан токтотуп коюңуз, сураныч. Кыргыздын бир мусулман, бир тууганыбыз жана патриот уулу катары сизге кайрылып атабыз, сураныч.